Biz muhafız Kazayka bu birge işleyiz. Kaça patent төлөйсүз patentке? 2100'e bir ayda. Tovar оборотыңыз қаншаға барады bir ayda? Açık söyleseniz de жасын бар. Точносын санабай езделе. Қанша екен санабай. 8 milyonға шыға о? Жоқ, шықпайды. Шықпайды, Сода өте жай. Азыр 5-6-дан сумка сатып отырмыз ертеңнен кечке. 5-6'dan сумка сатасыңар. Қалған пайдамыз массаж аташпаса жоқ. Значит 8 milyonға шықпаса, арендабызды азыр мына эми ушул моментте аренданы араң эле актап алган күндөрү да болот. 8 milyonға шықпаса, товар оборотыңыз жылда сатқан, мысалы, выручкаңыз 8 milyonға шықпаса, сізге ештеңе албай сатқанға пайдалуу патентке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатқанға мақұлсыз ғой? Мақұл пайдаланды. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жоқ, кассовый аппарат емес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушу жерден электронный эле чек басып коюп турасыз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө кача актыгыз. Мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз порогду 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Жакшы болот. 1%, 5 эмес, 10 эмес. 30 миллиондан ашса, налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Бизде 80% сатырылма жүрөбүз. В основном 8 миллионго жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. 80% силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. Биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турсалар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да. Алардыкы жабат. Торговый центрларга беребиз. Аны бекер берип атабыз. Мамлекет кассовый машинка колдонгула десек митингге чыкпадыңар го. Ошону түшүндүрө албай коюшту да, ошон үчүн убактылуу токтотуштап түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ушуну менен чек выбивать этип турасыз. Жок, күнүнө канча товар сатасыз, канчага товар сатасыз? 10 миң, 15 миң, 20 миң. Кээде 2 миң болуп калат, кээде 15 миң болуп калат. Бирок биз эми иштеген ишкерлерибиз бар. Среднем бир 7 миң, 8 миң экен да, күнүнө мындай. 8 миң кээде болбой калат. Кээде 2 күндө почти жок болуп калып атат. Биз азыр только жана крупный оптом саткандардын товарын регистрация кылып, ошолордон налогду түшүрөбүз. Учет алалы. Теневой экономиканы көтөрүп алдыга үстүнө чыгаралы деп атабыз да, таза сууга. Анан ошон үчүн сизден сурап атам да, мисалы. Анан бир жерде мисалы 2100дөн ай сайын төлөп атасыз патентке. 8 миллионго жетпейт экен оборотуңуз. Выручкаңыз. Жетпегенден кийин бекер сатыңыз да. Эмнеге патентке төлөйсүз? Сизге рахмат. Эч ким мондай сууга басып келбейт. Биз 10 саат туруп иштейбиз азыр Нургожоевич. Туурабы? Анан кийин эми мындай айтканда сизге рахмат. Бизди ушу патентте калтырсаңыз, эдинный налог менен калалы, элдин көйгөйү эле ошол 70-80 миң киши биз сиз менен себептегенде жардам берип атабыз. Бир адам эч нерсе кыла албайт. Анан кийин биз дагы ошо сизге берген жардамыбыз ушул болсун. Элдин баардыгы эле ыраазы. Кечеги ошо эдинный налогко калгандан бери Жордойдун элдин баары ушунча киши сизди колдоп атат. Ошондо 4100 сиздин ай сайын чөнтөгүңүздө калып атат. Ошол жакшыбы сизге? Кассовый аппаратты да биз бекер беребиз, мамлекет алып беребиз. Мындай сиздерге, мисалы, алдыгы эле эмеңизге неме орнотуп аласыз. Приложение орнотуп аласыз. Анан товарды кимден алдыңыз, ошону эле көрсөтөсүз болду. Калганына кандай сатасыз, кимге сатасыз, сизди эч ким текшербейт, сурабайт. Муну товар булардык распродажный, арзан товар, а биздики кымбатыраак товар. Бирок биз оптовыйдан карызга алабыз ал товардычы. Под реализацию. А реализация кылгандан биздин товар сиз айткан баадан действительно өтүп кетет да. Биздики кымбат товар болуп атат да. 15тен ашса 30 миңге чейин 1% төлөйсүңөр. 5 эмес, 10 эмес, 1% төлөйсүңөр. 30 миллионго чыкса. 30 миллиондон ашкандай налоговый кодекс менен же болбосо ошол жерде бир варианттар бар, ошол каалаганын тандап алып туруп, анан ошону менен кетесиз. Мен күндө баса алып жүрүп шеде текшерип, акимде күндө кылат. Создавать это Гордойдон бери чакырышып, ичкериден Көчөгө сатышып. Көчөгө, Парковкага. Парковка место жок, ошондо
Kança patentke kança төлөйсүz айына? Patentке 1450. 1450. Ana sodаңыз канчага болот бир айда мисалы? Ошондо азыр кассовый аппараттын түшүнбөй атам. Ошондо кандай биз убакыт койдук дейли. Ошондо кандай кылабыз? Сен кассовый аппарат койбойсуң. Сен приложение телефонуна алып аласың да, уч жерден электронный басып коесуң. Кимге канча сатты? 500 сом болсо, 300 сом болсо, чекти электронный жибере бересиң. Налоговый чөйрөт болду. А сен 8 миллионго чейин жетпесе товар аласың. Бир тыйын төлөбөйсүң. Патент аласың, бекерсиң. Сен чөнтөгүңдө. Сен телефонуңа гана бересиң. А кассовый аппаратты крупный жанагы сода борборлору коет. Никто анага мамлекет беребиз. Бекер. А сен телефонуң бар да ар кимде. Приложение качать эдесиң, интернет алып. И болду налоговый менен прямой байланыш менен сата бересиң. Только кимден оптом алганыңды гана көргөзүп коесуң. Канчадан алып. Киргизип налог. Ошо дордойдон бар кимден алганын көргөзөсүң. Ошого макулсуңбу сен? Сага биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, аябай жеңилдик берип атабыз. Сен бекер иштеп атабыз. Патент алба деп атабыз, налог төлөбөй эле кой деп атабыз. Макулсуңбу ошого? Макул болобуз деп атат, бекер болобуз да, конечно. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кабинет. Истилер кабинети. Arzan